Айдаркен шаарында азык-түлүккө болгон баа туруктуу. Шаар ичиндеги азык-түлүк сатуучу жайлардагы дүкөндөрдөгү баалар тыкыр көзөмөлгө алынган. Айдаркен шаарында дезинфекция жумуштары уланууда. Коронавирус оорусуна байланыштуу шаардагы борбордук, ички жана сырткы көчөлөр залалсыздандыруу жумуштары жасалды. Бул жумуштарга 300 литр хлор сакталды. Анда жолдор, имараттар жана унаалар дезинфекцияланды. Муну менен катар шаардагы мекеме ишканаларда дезинфекция иштери жүргүзүүдө. Ал эми элдер бар жерлерде аралыкты сактоо боюнча да маалыматтар берилип жатат. Мындан ары дезинфекция жумуштары токтоосуз уланат. Ал эми шаардыктардан үйдөн чыкпоого суранабыз. Айдаркен шаарында болуп жаткан кырдаалга карабастан көрктөндүрүү, айлана чөйрөнү жашылдандыруу иштери колго алынды. Шаардык мэрия тарабынан Айдаркен шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү улгайып калган бак дарактар алынып, алардын ордуна жаш арчалар отургузулду. Муну менен гана чектелбестен шаардагы мекеме, ишканалардын жетекчи кызматкерлери да өздөрүнө тиешелүү болгон жерлерди тазалап, көрктөндүрүүнү колго алып, гүлдөрдү отургузушту. Айдаркен шаарында социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп, азык-түлүк берилди.